Зарнадан арылууну кааласаңыз, ушул видеонун акырынача көрүшүңүз керек болот. Орусча изжога деп коебуз. Илимий аталышы герб же болбосо гастроэзофагеальный рефлюксный болезнь. Мен силерге ооруну сүрөт аркылуу түшүндүргөнгө аракет кылайын. Бул сиздин ашказаныңыз. Албетте бир аз эндүрөөк болот, сүрөт жол болгондуктан ичкерээк тартып койдум. Орточо 1,5 килограмм тамак батат. Адына моментине жетирген болсок, албетте андан көбүрөөк деле тамакты сыйдырсак болот, бирок ичибиз чыгып кыйналып калабыз. Ошол себептен азыраак эле жеген жакшы. Анан биз тамак жеген учурда кызыл өңгөч аркылуу тамак келип, бул жерде клапан бар, ачылат, тамак ашказанга түшөт. Ашказанда тамак 2-3 саат майдаланып, андан бешбетер анан 12 ичегиге өтөт. Эми көйгөй кайсы жерде болуп атат? Көйгөй мына ушул клапанда болуп атат. Эмнеге? Биз тамакты жутканда бул клапан ачылып, анан тамак ашказанга түшкөндөн кийин кайра жабылыш керек. Герб деген ушул клапандын начар жабылуусу же жабылбай калуусу. Бул клапан жабылбай калса эмне болот дешиңиз мүмкүн. Ашказан менен кызыл өңгөчтүн ички чөйрөсү эки түрдүү. Бул билсеңиздер, ашказан ашхлор же болбосо соляный кислотаны бөлүп чыгарат. Кызыл өңгөчтүн болсо ички чөйрөсү башкачараак. Ушул ашказандагы кычкыл чөйрө өйдөгө чыкканда, кызыл өңгөчкө мына клапан жабылбай калганына байланыштуу өйдөгө чыкканда биз зарна болобуз же болбосо изжога болобуз. Ушул оорунун аты герб болуп атат. Эми мындан кантип кутулабыз? Албетте дарыгер катары биз сиздерге омес, нольпаза, сималгел, алмагел, өңдүү дары дармектерди сунуштайбыз. Бактыга жараша бул дарылар менен көйгөйдү жеңсек болот. Акыркы ошол медицинанын ушул оору боюнча жетишкендиги дагы ушулар. Албетте мындан башка деле мен биле элек, мен эле эмес, деги эле биз биле элек көп нерселер бардыр, балким жаңы ачылыштар болуп аткандыр. Негизинен ушундай ыкма менен дарылаган аракет кылабыз. Бирок дагы башка бир ыкма бар. Ошол ыкманы колдонуп дагы биз изжоганы жоготсок болот. Ал кандай ыкма десеңиздер, көнүгүү жасоо аркылуу. Албетте тастыкталган эмес, доказательный медицинада анчалык эле орду жок, бирок кайсыдыр бир деңгээлде көйгөйдү жеңгенге жардам берип калышы ыктымал. Жардам бербей калган тагдырда деле ал нерсенин пайдасы көп. Анткени көнүгүүлөр булчуңдарды кыймылга келтирет, кан айланууну жакшыртат, жүрөккө кубат берет. Мен сиздерге азыр 3-4 түрдүү көнүгүүнү айтам. Ошолорду аткаруу менен бул көйгөйдөн балким арыласыздар. Биринчи көнүгүү: колду артка кыласыздар, тик турган абалда. Буттун аркасын экөөсүн бирдей көтөрүп, кайра түшүрүш керек. Ошондо кол бул жакта эле турат, бут көтөрүлөт да арты түшөт, көтөрүлөт, түшөт. Ушул нерсени 20 жолу жасаш керек. 20 жолу. Анан экинчи көнүгүү тик турган абалда колду өтө көтөрөсүздөр, ооз менен тез дем алып дем чыгарыш керек. 20 жолу. 20 жолу эмес, 1 минутта. 1 минутта токтобой ушул нерсени аткарасыздар. Дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Токтобой 1 минут дем алып дем чыгарасыздар. Анан 3-чү көнүгүү. Көнүгүү деле эмес. Мен тапканым ушул болду. Балким кичинекей топчо болсо деле боло берет. Ашказандын тушуна алып келесиздер, дем аласыздар. Биринчи дем алгандан кийин чыгарып атканда ылдый каратып сүрөсүздөр. Балким жарым мүнөтчө сүрүп туруш керек. Ашказандын тушунан сүрөбүз ылдый каратып. 3-чү көнүгүү бул болду. Эми 4-чү көнүгүү. 4-чү көнүгүү ушундай кыласыздар колду. Көрдүңүздөр, Муну дагы бир 10-15 жолу жасап коюш керек. Ушул 4 түрдүү көнүгүүнү күн сайын эртең менен ач карын болгон убакта жасап турасыздар. 1 ай бою ээринбей аткарыңыздар. Алгачкы натыйжаларды 1 жумада эле сезип баштайсыздар. Эгерде омес ичкиңиз келбесе, дары зыяндуу деп эсептесеңиз,
ушундай ыкманы колдонуп көрсөңүздөр, балким жакшы болуп кетесиздер. Мен сиздерге эч качан бул боюнча кепилдик бере албайм, анткени доказательный медицинада жок. Бирок эми элдик акылмандык деле кайсыдыр бир деңгээлде көп көйгөйлөрдү чечип кое алат. Ошол себептүү муну дагы аткарып көрсөңүздөр жакшы жыйынтык болушу толук ыктымал.